Манасты манас кылган негизинен нетворкинг. Мен ойлонуп жүргөм да, эмнеге мен Манас деп атын коюшту депчи. Анан аягына келип, түп тамырынан жетип атат. По-любому Манастын, биздин ата бабабыздын жасаган иштерин кылыш керек экен да. Мен негизи кичинелигимден адамдар менен коммуникациям жакшы болуптур. Мындай мамиле түзүшчү. Мен болгондо футбол ойночу досторум, ушундай жыйналчу адамдар. Анан ар бир адамдын өзүнүн бир супергеройский навыктары берилет. Жашоодо сен же күчтүү сүрөт тартасың, же жакшы сүйлөшөсүң, же ырчысың, же колуңдан бир жакшы жумуш келет. Мен тараптан элдер менен жакшы мамиле кыла тургандай эме келип калыптыр, ачыгын эле айтайын. Но бирок бул навыкты күчөйткөн бул башка тема экен. 1% талант, 99% өзүңдүн үстүңдөн иштегендигиңден чыгат экен. Ошол себептен азыркы убакыттагы Манас Инстаграмды катуу жүргүзүп, личный брендти катуу алып кетип, бизнестерин жакшы деңгээлге чыгарып коюп, жетишкендиги ошол нетворкингдин артынан болуп атат. Эми ушул теманы глубокийраак ачып берейин, даярдан кала. Негизи нетворкинг деген эмне? Анан түшүнгөн адамдардын оюндагы нетворкинг боюнча позицияны өзгөртүп коеюн. Нетворкинг бул адамдар менен отуруп чайлашуу эмес. Нетворкинг бул любой адам менен мамиле түзгөнүңдө ошонун жүрөгүнө өзүңдүн мындайча ага эмне үчүн керек экендигиңди калтырып коюу. Вот. Эгерде сен жакшы сантехник болсоң, сен любой адам менен таанышканыңда сенин профессияң эмне экендигини, кайсы жерден сен ага жардам бере алат экендигиңди жарым саат болсо жарым саатта, 10 мүнөт болсо 10 мүнөттө түшүндүрүп коюшуң керек. Нетворкинг бул биринчиден сенин тилиң, туура сөзүң, мамилең, адамдардын чөйрөсүнө киришиң, көбөйтүшүң, андан кийин аягы келип бул жакшы сунуштар, чоң акчалар и сенин элдин алдындагы болгон статусуң. Любой жакшы бизнесменди байкап көр, жанындагы күчтүү бизнесмендер болбосо, алардын аты чыкмак эмес. Бул дегени нетворкинг ар бир адамга керектүү нерсе. Эгерде бүгүнтөн баштап сен мен айткан нерселерди колдонбосоң, сен мындай бул группада деле турушуң кереги жок и бул чөйрөлөргө дагы кошула албайсың. Нетворкингдин определениясын бердик. Эми мен силерге нетворкингдин менин жашоомо кандай таасирлерин бергенин бирден бир айтып берейин. Менин Бишкекке көчүп келгендигиме, өзүмдүн личный брендте статусумду көтөргөндүгүмө, жашоодогу бизнестерге киришкендигиме, көптөгөн проекттерде партнер болуп калгандыгыма нетворкинг себептүү. 100%. Мен ушинтип эле айтайын. Нетворкинг дегени ошол эле адамдар менен отуруп чай ичип эле достошуп, таанышып, ака-ука болуп калыш эмес. Нетворкинг бул сенин жасап аткан ишиңдин ичинен процессинен толук чыгарып кетүү. Сен мисалы бир адам менен тааныштыңбы? Ал адам потенциально эртеңки сенин келечектеги акчаң, эртең келечекте сага бериле турган возможностьң деп билиш керек. Мен өзүмдүн жашоомдо любой адам менен ким менен гана таанышпайын, бардыгы менен таанышканда мени ким экендигимди так жана даана сактап калышчу. Мисалы айтканда, 3 генералга, Кыргызстандагы аттарын айта албайм, 3 генералга погондоруна алтын жасап бергем. Ал эмнеден чыккан? Мен өзүмдүн зергер экендигимди түшүндүрүп, алардын любой оюндагы нерсени жасап бере алат экендигимди мен көрсөтүп жүргөнмүн, сүйлөшүп жүргөндө эле. Ошол себептен мага ошол заказдар түшкөн. Андан сырткары Жумадыл Эгембердиев Шоронун эгеси, ошол адам менен мамиле түзүп калганыбыздын себептеринин бири мен фамилиябыз окшош, ошол жерден кармандым. Анан анын болгон интерестери боюнча мен өзүм интерести чыгардым дагы. Мисалы ал иттер менен кызыгат, саякатка кызыгат, анан сергек жашоого кызыгат да. Бизнес, компания, шоро дегенге анча кызыга бербейт. Ошол жактарын кармап, бир адам аркылуу мамилеге чыгып, өтө сонун коммуникация курдум. И ал адамга мен жеткирдим. Мен азыркы убакта Кыргызстандагы жаш, потенциально күчтүү ишкер болом. Ошол себептен өзүңүздүн акыл насаатыңызды, связьдарыңызды мага тууралап берсеңиз жакшы болот деген понятияны калтырып койдум. Азыркы убакта бизде совместный иш жок, бирок мен айтып коеюн, 5 жылдын ичинде андай иштер обязательно көп болот. Өзүң ойлонуп көр, нетворкинг сага эмне бериш мүмкүн? Ар бир тааныш досуңа, группалашыңа, башка группада окуган балага, башка классташ балаңа, же болбосо сенин эле сфераңда эмес, башка сферада кылып жүргөн бизнесмен менен сенин эмне үчүн таанышып, аны менен мамилең жоктугуну бир ойлонуп көрсөң, кандай пайдалардан кур калып атканыңды. Мен любой көрүшкөн, таанышкан адам менен жакшы мамиле түзүп койгонго аракет кылам. Эми глубокийраак сага айтып берейин. Нетворкингдин башталыш жолунун эң оңой жолу. Биринчиден, сен любой адамдар менен таанышканыңда өзүңдүн ким экендигиңди так жана даана билдир. Өзүңдүн кайсы жактан ага пайда бере аласың. Же болбосо жөн эле мындай эртең келечекке калтыра тургандай сөздөрдү айтып кой. Анан нетворкинг дегени сенин жакшы окруженияга кирип калышыңдын өтө чоң себеби болот. Биринчиден, чоң окруженияга кириш үчүн сен чоң адам болушуң керек экен. Мен канча аракет кылгам,
18-де 19-да жүрүп чоң адамдар менен барып таанышам депчи, андай болбойт экен да. Мен Ошто жүргөндө 19-20 жашымда биринчи барып өзүмдөн 2 жаш 3 жаш улуу бала менен таанышканмын. Ал балага белек алып бергем. Просто өзүмдүн примеримди айтайын. Саат алдым, коробкага салдым, таанышкым келди. Менин үчүн ал чоң бизнесмен болчу ошол убакта. Кирдим, ассаламу алейкум, ушундай, сизди көрүп жүрөм Инстаграмдан. Таанышкым келип атат, мынакей сизде белек. Кызык болуп аткан 1-2 суроолорум бар эле, бошсузбу дедим. Ооба, бошмун деди, отурдук. 1,5 сааттын ичинде бүт бизнес кандай курулган, канча сом тапкан, арендасы канча, баардыгын билип, түшүнүп, анан кийин мен өзүм ушундай иш кыламын, зергер болом, эгерде кызмат болсо сүйлөшүп турайлы деп кеттим. Мен просто жүгүрүп жүргөн эле адам болчумун. Тоого чыгып түшүп, анан кийин таанышып койдум. Бирок мунун аягы кандай болду айтып берейин. Мунун аягы экөөбүздүн совместный жасаган My Barber деген проектибиз менен бүттү. Оштогу эң күчтүү парикмахерский ачтык, барбершоп ачтык. Просто айтайын деген нерсем, сенин азыркы убакыттагы таанышкың келген адам эртеңки потенциальный сенин партнерың дагы болуп калышы мүмкүн да. Эртең сенин потенциальный инвесторуң болуп калышы мүмкүн. Потенциальный сени менен чогуу баштаган бир ишкер болуп калышы мүмкүн, же сотруднигиң болуп калышы мүмкүн. Поэтому ты должен вот так вот нацеливаться ар бир таанышам деген адамы менен. Анткени сен башында мен барып таанышам, ага бирдемке берем, же анан бирдемке алам деген ой менен бара турган болсоң, ты эчтекеге жетишпейсиң. Долгосрочный ойнош керек. Нетворкингдин ичинде эң важный ключевой навык бул долгосрок. Өзү любой адамдын бир карманган интерестери болот да. Ар кандай, бирөө футбол жакшы көрөт, бирөө оюн жакшы көрөт, бирөө бизнес жөнүндө, бирөө инвестиция жөнүндө, бирөө бир кино жөнүндө. Сен бир адам менен мамиле түзүш үчүн ошол контакт улашың керек. Ошол контактты качан сезине баштап, адам менен биринчи связьды улагандан кийин, анан сенде ошол нетворкингдин эмелери, общениялар кете берет. Мисалы, мен UFCден Кыргызстандан номер 1 деп кой. Анан кийин ошентип мен бизнесмендерге айтып, ар бир ойноп ушинтип Бишкекке келгенден бери 7 бизнесмен адам менен UFC аркылуу таанышып калдым. Мен реально күчтүү ойнойм, анан олар деле чыгат, ойнобойлу анда, көрбөйлү депчи. Анан отурасың, ошол походу деле эле ойун аркылуу таанышып, жакшы мамилелер болуп кетти. Экөөсүгө мен инвестор болуп калдым еще. Элестетип көр, oyun эле канча нерсе берип коюлат. То есть сен жашоодо любой жерден касание табышың керек да. Ал бизнесмен менен же ал башка бир ишкер менен же актер менен кандай ортоңордо мамиле түзүшү мүмкүн. Мен дагы айтайын, Нурлан Насип дагы, Мирбек Атабеков дагы UFC ойношот экен. Кече эле уктум. Айттым, анан вызытышадым, анда кабыл алышсын деп. Алар менен деле мамиле түзүп калат. Болбосо оюн. Өзүм байкабай калдым, бир бала бизнесмен өзүнүн жанына мен менен таанышкысы келип жүргөн баланы алып келиптир дейм, тааныш экен. Ошол бала келди дагы UFC аркылуу мен менен катуу таанышып туруп, проектини сүйлөшүп, аны айтып, муну айтып, анан кийин мени инвестор кылып алды өзүнө. Реально айтып атам. Болбосо бир эле оюн. Ошон үчүн нетворкинг дегени бул любой жолдордон келсе болот да. Тууган урук жактан келсе болот, жөн эле суроолордон келсе болот. Мен өткөндө 150 адамга бизнес нетворкинг жасадым, ошол убакытта таанышып калса болот. Көчөдөн көрүп калганда таанышып калса болот. Анан нетворкингте мындай жүрөккенен болуш керек. Коркунуч сезим болбош керек. Мисалы, менде ошондой бар, өзүмдө деле бар. Азыр эми элестет, көчөдө сен көрүп жүргөн бир күчтүү бизнесмен же бирөө өтүп кетип атса, барып эле саламдаша калуу неудобный го, уяласың азыр жөндөп койсом эмне дейсиң депчи, уяласың да туурабы? Ошону мен кантип жеңгенмин? Мен ошол адамга ылайыктуумунбу деген суроону койгом да өзүмө. Ооба болсо, мен барып, ассаламу алейкум, жакшысызбы, менин атым Манас болот. Сиз менен таанышып коеюн дедим эле, көптөн бери көрөм. Ушул айткан илимиңиздердин артынан ушундай иштерди жасадым эле, жакшы болду деп мактап койсоң, ачылат адам сразу. Ушул техниканы колдоном. Мен айтайын, дүйнөдө статистика боюнча сулуу келбетке, сулуу адамга акча көбүрөөк төлөнөт экен. Любой адам башка адамдын келбетине карап мамиле кылат экен да. Анан адамдардын немесине караба, адамдардын кийимине карап мамиле кылба деген түшүнүктөр бар да, биздин жай өзүбүздүн динибизге ылайыктуу сөздөрдө ошентип айтылат. Мамиле карап, мындай кийимине, конечно, мамиле кылбайсың ал кийимине карап туруп. Туура эле нерсе, бирок мен айтып коеюн, бизнесмендердин чөйрөсүнө кириш үчүн, чоң уровеньдерге жетиш үчүн өзүңдүн үстүңдөгү түрүңдөн башташың керек экен да. Нормальный адамдар менен мамиле кылгың келет, күчтүүсүң, суперменсиң, бирок алар мамиле кылбай коет да, сен мен эркекчил айтып атам. Поэтому нужно за всем следить. Мен атам айтчу эле постоянно. Кара обувь кийесиң го мектепте, университетте, ошонун жылтырап турсун депчи. Бул деле өтө чоң мамиле экен. Анткени мен байкагам, менин директорум путка карап мамиле кылат эле да. Серьезно эле айтам.
орус кишилер путуң кара болуп турбай атабы, сен мени мындай пацан менен мамиле кылгандай эле кылып коет эле. Бүгүнтөн баштап ушул видеону көрүп аткан балдар болсо, бардыгы үстүнөн баштап таза жүрүш керек. Болот го баягы студент болуп жүргөнүңдө үтүктөлбөгөн кир кийип кетип жүрүп кете кала бересиң да. Андай жуулган эмес, кир кийим тактар жатат, жүрө бересиң ошону мененчи. Бетиңе бир нормальный уход жасабайсың, жуубайсың делечи. Колдоруң кирип жүрөт постоянно шылтак болуп. Ошондой болуп жүрсөң, ошондой окружениядан чыкпайсың да. Өсүш үчүн өзүңдүн үстүңдөн башташың керек, кийимиңден башташың керек, түсүңдөн башташың керек. Кийимдин сага бере турган возможностун айтып коеюнбу? Чоң адамдар менен барып турганыңда өзүңдү эркин сезесиң да. Эми реально эле айтайын, кыз менен жолугушкан барганыңда үйдөгү жатып сасып жаткан кийимиң кийбейсиң го, туурабы? Жасанып алып барасың го. Университетте бир нерсе болуп калсын, выступление болуп калсын, досторуң менен клубтарга барып кал, жасанып, тим эле себинип, духилерди себинип жасанып барасың го. Эмне үчүн? Анткени сен өзүңдү күчтүүрөөк сезине баштайсың. Ошол күчтүүрөөк сезингендигиң сага кандай мүмкүнчүлүк берет? Эркин сүйлөшкөнгө мүмкүнчүлүк берет. Өзүңдүн выражаться эткен оюңду, максатыңды жакшы түшүндүрө аласың. А сен күчтүүрөөк бизнесмендин алдына барып, аны менен мамиле түзүш керек болуп, үстүңдөгү актың туура эмес болуп турган болсо кандай болот? Өзүң несерьезно антип коркуп уялып болот го, туурабы? Кичине неаккуратныраак кийим кийип ал, сумдун алдында баскан уяласың да будет. Мен досторум ушундай, мен деле ушундаймын, ачык эле нерсе. Поэтому я вот рекомендую себе, менин жашоомдо кийиништи өзгөрткөндөн кийин көп нерселер болуп кетти. Көп жолдор ачылып кетти. Адамдар менен эркин сүйлөшүп каласың деп кой, кадимкидей эле. Коркпойчу, анткени сен үстүңдө турган кийимиңдин баасы канчалык экенин билесиң. Да, iPhone деле эме го. iPhone'ду кантип колдонушат көбүнчөсү? Монтип сырткы эмесин коюп, монтип чай ичкенде коюп коюшат. Эмне үчүн? Ушул го, статус го. Бул кийим эмне, бул эмне? Экөөнүн айырмасы жок. Нетворкинг ушундан башталат. Мен азыр айтып берип аткан глубинада булчу. Именно ушул глубокий нерселерди түшүнсө, анан обширный түшүнөт. А монтип эле чыгып алып, нетворкинг бул адамдар менен мамиле түзүш, нетворкинг деген англис тилинен алынган деп туруп керек эмес эле сөздөрдү айтпай, лучше мен глубинаны түшүндүрүп коеюн. Эми мен силерге айтып коеюн, мен азыр берген нерсем бул 100%-тин 10 эле пайызы. Мен жакында ушундай бир продукт жасап атам. Ошол жерге кирген адамдарга мен глубокийраак, анан так дана 1 2 3 4 5 деген знанияларды берем. Ушул видеону көрүп, өзүнүн понятиясыны түшүнгөн нерселерин жазып, же түшүнбөгөн суроолорун жазган адамдардын катарында, анан Телеграмдагы өзүбүздүн катталуучуларыбыздын катарында мен белектерди ойнотом. Анын ичинен бир iPhone дагы болуп калышы мүмкүн. Поэтому колдонгула и буюрса ошол жакта көрүшкөнчө.